Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Асанкараев. Саламатсыздарбы. Кезекте Нарын областынан тартылган ТВ кайгылуу программасынын соңку чыгарылышы. Бул иреттагы тартип бузуп баш ийгенде инспекторлордун буйругун четке каккандар да чыгып жатышты. Кененирээк жердин кабарчыбыздын материалы. Жаңа эле келип токтодум мынакей биякын. Канчадан бери тартып кетапсыздар? Кочкордогу жол белгилерине баш ийбеген айдоочулардын кезектегиси бул болду. Токтотууга уруксат берилбеген жолдун жээгине унаасын токтотуп, анан инспектор келгенде азыр эле келдим деп шылтоо айткан. Жаңа эле келип токтодум белеми? Канча мүнөт болду? 5 мүнөткө жетирейт мынакей азыр кемпир мояк. Негиз болбойт да көрүн. Жаңа эле келгенсиз. Жазылып турбуш. Мына артыңызда турат. Жаңа эле келдим эле. Остановкада турат. Бул айдоочуга протокол толтурулуп бүтөөрү менен мамлекеттик номуру жок. Алган эмес, жөө жүргүнчүлөр баскан жолго чыгып алган айдоочунун аркасынан түшүштү. Тартыңызы. Машина номері қақпай? Иә. Машина номері қақпай? Жанында эле учут жапып түшүп калган. Не артына салып жүрөсүз? Иә. Неге артына салып жүрөсүз? Кандай? Машина номері деген бияқта болуш керек. Жок, оңуна түшөйүн деп калып. Ошону жазып алып керек. Көчөгө алып элечи. Документ таштап. Кандай көчөгүңүз бар? Документ таштап коюп, айдоочу коюш транспортко. Жок, качпай эле байке жана бек болчу. Бояк постоянно эле турат. Мына моякта машина токтогон болбойт да, билесиз, бул жерде. Жок, билем, бирок мояк Адам постоянно токтоп турат. Бүгүнүнө келип алып. Жок, моякта полный машина мен кире албайм. документ таштап. Тротуар менен айдоочу коюш транспортко. Документ көрүп аласызбы? Токто дейм бай. Токто дейм бай. Документтер. Ушундай токтойсузбу? Эми жабай? Документтер. Азыр тиги машинада алып келейин. Документтер берсе, байка. Алып келейин мен. Бияк кызык. Каяктан машинада? Тиги машина Документи жок, стоянкада. документ бар. Давайте. Документini жоқ қана. Документ бар мı? Берем да магазинде да эми. Айка, магазин бестин, документ алып кел. Жок эми алып чыгайын. Магазинде кел. Эми сумкада да, брат. Документтерди. Сумкада да, брат. Эми алып чыгайын, жүрөбүз. Қарма, қачат бұл.
Баш ийгиси келбеген айдоочу мынтип унаасын калтырып жөө качып кеткенди туура көрдү. Эмнеге мындай кадамга барганы инспекторлор үчүн азыркыга чейин түшүнүксүз. Аркасынан барып, биргелешип издеп тилекке каршы айдоочуну таба алган жокпуз. Андыктан унаасын калтырган жерге барып, анысын жүктөп кетүү чечими кабыл алынды. Бирок айдоочу бул жака унаасын гана эмес, келинчегин үй бүлөсүндө калтырып качып кетиптир. Экинчилери эмнегедир жолдошунун тартип бузуп, анан жөө качканын четке агып, эмнеге бул унаага жабышып алдыңар деп чыр салышты. Тротуарда чеже. Сиздин кызыңыздай эле болгон кыздар өтөт. А байке тротуар менен айдап жүрөт. Түшүнбөй атпайсыздар, ошо жерде туруп атасыз. Давайте почище поговорим. Мен могу жерде товарымды чүрүп атам, правильно? Товарды чүргөнгө я имею право пользоваться вообще. Тротуарга кирбей. Тротуарга кирбей же. Жок, тротуарга как я могу? Вот этот контейнер мой контейнер. Как я Понимаем, могу? бирок тротуарга кирбей акырын жүктөп алса болот же. Жүктөп атканбыз да, вот кирип анан товар чүрдүк да, мына 5 товар. Товар чүргөндөн кийин да тротуар менен айдап келе атасыз. Бүт тартып алдык. Кыйын кенсиңер, ушунчалык эле. Аябай кыйын иштеп отурсуңар. Анда мына жерде грузовой машина. Мына жерде толтуруп чоң машиналар жолдо турат, ошону тартып алып. Грузовой машиналар турган, эч кандай аны кармаган жоксуңар. Именно келип туруп, биздин могу машинаны келип туруп Бунун номери жок, тротуарда бар аткан. Тем более биздин товар түшүрүп атабыз. Эже, бул байке бат-баттан. Номерин көрсөтпөдү, артында турбайбы. Эже, бул байке бат-баттан оформление болуп кетип калсачы, эмки чети грузовойдо оформление болот. Жолду торуп туруп алган унааны жүктөп кетүү үчүн эвакуаторду алыстан чакыртышты. Анысы келип жергиликтүү автобекеттин кире беришинде токтотуп койгон унааны жүктөп баштады. Эмесин ылдыйраак кылып койсо. Эч кандай мондай эмеңе жок болчу. Тарткылама, мол тартпайсың бол. Кыйын тартпаңбы эти такта. Мо вампир деп. Насынып атат мына эми. Азыр мол бирдеме болсун, өзүлөрү. О, кырбосунан көтөрүп коелу кичине. Жо, алдыгын ылдыйраак чыгып койсо. Сөзүлөп берет. Жо, тиягын ылдый чыгып койсоңуз байке, кичине. Мо, эме ылдыгын койсоңуз. Эме эле ылдый чыгып койсоңуз көтөрүлөт ал. Galay, pişkek. Ha, getdi da. Getdi. Koyarız da. Ha getiriyorum. Çekil. Yoldan çıkmasın. Ыңгайсыз жолду торуп токтотуп койгон унааны эвакуаторго жүктөп чыгарып кетүү дагы бир топ маселе жаратты. Кантсе да жүктөлүп бүтүп, анысын айыпына токтотуучу жайына жеткирип, акты түзүп камашты. Haydar. Dağ. Унаасы түшүрүлүп камалган соң сыртка чыккан инспекторлор анан буга чейин жөө качкан айдоочуга жолугушту. Буга чейин келинчегин айткандары жардам бербей койду деппи, бул жолкусунда энесин ээрчитип алып келиптир. Айына деген 500-600 сом аренданы мен кантип төлөйм? Аны капталдайм, жылдырып коюлачы дейм. Жана пассатчиктер бар. Алар болсо эже кандайсы сизди ары Даже сөгөт. бери жылда иштеп сөгөт. Ана мына ушенде жоя албай койду. Айлык чечет атпа эмен граница. Чечелбей койду, айтарсыңдар да. Ал жерде де Кочкондо порядок жок. Дагы сүйлөп берейин. Мына могу светофорду көрүп атасыңарбы? Балдар өтө албайт. Мен мугалим болуп иштейм. Балдарды өткөзөм, мектепке келатыр. Мына о жерде. Сельсовет айлык эми акчага кызыгып универмагдын астына киши кире. Парктын ичинде алды уже. Коррупция кенен ал мындайда айыл өкмөт боюнча башка вопрос да, эжекес. Айыл өкмөт боюнча башка вопрос. Акимчиликке киресиздер да. Акырында айттым. Начальник кайсына Жо, анда күндө текшергиле, күндө тургулу. Мына биз кирипчи, ошол жака товар түшүрөлү десек эле, ошол жакта таксисттер сөгөт да, бизде. кел бар. Эми сөккөндө мени жалсып, кана силердин эмеңерди доказательство кана десем эмне болот? Кантип келип арыз жазам мен? Могу жерге келгеним да келбейт мен. Планировкага кетип. Жүрүң.
Нааразылар менен сүйлөшүп жатып, инспекторлор анан алдыңкы терезелерин караңгыла толгон унааны көрүп аркасынан түшүштү. Бирок арасы арылап кеткендиктен бир топко чейин жете албай ээрчип барышты. Мынтип отуруп айылдын чыга беришинен гана унаага жетип, четке алып токтотууну айта алышты. Айдоочусу токтоп документтерин берейин деди, бирок унаанын каттуу көбөлүгүнөн башкасын таба албады. Айдоочулук көлүгү дагы жок болгондуктан унаасын айыпына токтотуучу жайына жеткиришти. Айтсак, бул унаанын башкарууга отурган инспектор караңгылатылган терезелерден жолду көрүү кыйын болгонун айтып, тийиштүү жайга жеткирди. Бул унаанын айдоочусуна протокол толтурулуп, иштерин уланткан инспекторлор дагы бир документи жок унаасын башкарып жүргөн айдоочуну токтотушту. Документ жок. Автоунаанын документи жок. Бүгүн жаңы налогтон өткөргөнбүз кечинде. Баласына. Балам ким? Балам төгүп бүгүн бек үчүн төгүп калып калган турбайбы? Бул сиз да? Автоунааңыздын документи жок жаныңызда. Үйдө алып калыптыр эми. Эмне бар? Тийиштүү документтери жок болгондуктан бул унааны дагы айыпына токтотуучу жайына камашты. Бул айдоочуга протокол толтурулуп, жолго чыгышып текшерүүгө токтоткон биринчи эле унаанын дагы бир айдоочусунун айдоочулук көлүгү жок болуп чыкты. Албетте бул иреттагы унаа камалды. Карабытын карап көрүңүз. Кайсы унаа токтотулбасын документтери толук болбой жатты. Мынтип жолго чыккан инспекторлор дагы бир айдоочулук көлүксүз айдоочуну токтотушту. Жокпу жаныңызда? Карап көрүңүзчү. Барыш керек. Эң кызыгы буга чейинкилердей болуп айдоочулук көлүгүм жок деп айткысы келбей, эмнегедир май алмаштыруучу жайынын визиткасын берип койду. Айдоочунун бул кылыгына инспектор күлүп кутулуп, тийиштүү жайга айдап баратып, дагы бир документи жок айдоочуну ээрчите кетишти. Ичкери кирип, экөөнө тең протоколдор толтурулду. Ал эми бул түнү иш жыйынтыкталды. Балким дагы жолго чыгышканда дагы бир топ документи жок унааларды аныктай алышмак. Өткөн апта өлкөбүздө милиция күнү белгиленип, өздөрүнүн мааракесин ар түрдүү ардак грамоталарды тапшырып, жылуу сөздөр менен өткөрүп алышты. Албетте бул күн ар дайым эле мындай маданияттуу саамалыктар менен эле өтө бербейт. Мисалга, өз ара мушташып, АГЭде катардагы жарандарга кол көтөргөн учурлар дагы аз эмес.
Милиция күнүндө орун алган мындай окуялардын бирине биздин чыгармачылык топтогу күбө. Sağ işlem sürücüsü koyarında. Yarıda var. Right. Поехали. Бул окуя болсо Борбор калабызда өткөн аптада, тактап айтканда милиция кызматкерлеринин күнүндө катталган. Бишкектин эс алуучу жайларынын биринде коноктору жеп ичкендиги үчүн акысын төлөбөй, ал гана эмес мушташ уюштурушуп, кароолчуга дагы кол көтөрүп жатышат деген маалымат биздин редакцияга түшкөн. Biz söyleyip vergemiz biliyor musun hazır? Bunda çakırsan mı dayı? İçine girip çıkırmayın be. Emin çakırmasın mı? Kazak Gir şop çağı ver. Şop çağı antarsın. Ya kaç tecakka bürosu yetmez mi? Tecakka soka? Yok. Tecakka yetmez mi? Yetmez. Ha. Милиция күнү майрамдап жатышканбы же эмне себеп болгон, иши кылып мынтип чогулуп, анан акысын төлөбөй мушташ уюштургандар милиция кызматкерлери экен. Бул туурасында ушул эле эс алуучу жайдын коногу болуп отурган күбөлөрдүн бири айтып берип жатты. Отурсак, соседний кабинкада милиция кызматкерлери отуруштур. Биз деле билген жокпуз. Башында ичип майрамдап атышкан. Бүгүн милиция күнүндө биринчи ноябрь майрам болуп. Андан кийин бирге мас болушуп эле эркектен урушуп башташты. Бирине бири кыйкырып өкүрүшүп, мен бияктан опер болом, мен эмен деп толком деле эмелерин укпай калдык. Кайсы ровоздан экен, бирок удостоверенияларын корочкаларын көрсөтүп аткан бирөөсүнө. Эркектен мушташып, андан кийин охрана келип бөлүштүрөйүн десе, охрананы сабап салышты. Антиминтип эле администратор эметип эле биздин эс алып аткан дос балдарымдын баары кетип калышты корккондон. ГБР качан келди? ГБРлер болжол менен вызов жана администратор чалып чакыргандан кийин эле бир 10 мүнөттүн ичинде келип калды. Модон 10 мүнөттүн ичинде. Андан кийин эле эшикке чыгып эле четинен кача баштады жана мушташ аткандар кетип эле. 2-3 ай калды. Алар моюн бербей, такыр ГБРлерге да бүгүн баш ээ ушинтип мушташып, тестөө немесин көрсөтүп атат. Азыркы чейин төлөйлекпи? Азыркы чейин ошо счетторун төлөбөй, баш бербей жатат, моюн бербей жатат. Негизи алгач майрамда отурушканда көп болушчу дейт. Анан мушташ чыккан соң четинен тарап кетип калышып, булар гана калышкан экен. Акчалебей. Акчалебей ошону. Вы при чем, да, здесь собака? Мы и так платим. Там платили. Жоқ. Төлөп койбойбу. Эс алуучу жайдын администрациясынын айтымында 4200 сом акчалары жетишсиз болуп калган. Ошону төлөтө албай кароолчу эшиктин оозун жаап алат. Бирок коноктор төлөгүсү келбей, мушташ чыгып, ара жолоодо бөлүштүрөм деген кароолчуга дагы кол салышат. 1,5 saat, 2 saat болуп калды башталганына. 1,5 saat 40 мүнөткө созулду. İçinde действующий сотрудниктер комиссиялар ошо бүгүн неме милициялардын күнүнө карата отуруп атышкан. Түшкө 2ден бери отуруп атышкан. Түшкө 2ден бери отуруп атышкан, ошондон бери отуруп мас болуп калышып биринчи өзүлөрү менен өзүлөрү ызычуу башталды. Мен ичин ажыратып, өзүм охрана болом.
ичин ажыратып антип неметип ошондой счет жабар да счеттун акчасы жетпей калды. Плюс счеттун акчасын төлөтөрдү. Биринчи охранага кол көтөрдү. Андан сыртка чыгып уже ичинде гости менен персонал кол көтөрдү. Ошо менен ызы башталып кетти. Андан ГБР келди. Ошо неуплатаны төлөтөбүз. Ошо 2 саат. Эмнеге төлөбөйсүз? Милициябыз да акчасы жетпей калды булардынчы. Акчасын төлөбөй бербей, өзлөрүнүн чогулта турган акчасын бербей да кетип калгандар болуп тур арасындачы. Между собой ызы чүчүп, бири-бирин мушташып атышты. Ошондо неме болуп, азыр ошо немени күтүп атабыз. Азыркыга чейин төлөй элек. Ошо 2 саат болуп калды. Ызы чуу салгандар өздөрүн милицияда иштейт экендерин деле жашырышкан жок. Наразы болушуп, милиция күнү милицияны сабап коюшту дегендер чыгып жатышты. Именно день милиции. Опера. За что? Был бы, да, Булардын арасында жүргөн айрымдары эмнегедир биздин чыгармачыл топко нааразы болуп жатты. Жеп ичкендердин акысын төлөй албагандар мынтип кароолчуга да, бизге да белгисиз акысын төлөп берем деп, кереги жок деп койсок, сөгүп да жатты. Ошолусу. Sağda telekom özü. Sağda telekom. Özü telekom. Ya. Nagrevi. Nanım ne özürler. Müşteriden yok mu? Ya. Müşteriden yok mu? Buradan yok. Eşeksin. Adam mesin. Ne? Açın kalkıp tölüp tuttuğunu. Tutarıp koyayım mı? Камера иштебей жатат деп ойлогонбу, иши кылып жарыгын күйгүзүп гана тынчталдык. Сөгүп жаткан жаран камеранын жарыгын көрүп, коркуп, оозун басып аруу асып кетти. Мынтип аруу асып сөгүп, эмнегедир жүгүнүп жан башын көрсөтүп жатты. Анан айласы кетип, келип камерабызды чаап салайын деди. Çeker. Çıksın sen. Erkeksin ne? Gan. Koy. Ne yok? Yok. Geçti. Ben birisi. Ne olsun etçe oğlum. Yok bizden kalan benim. Yok ama 305 bin. Korkmayın dedi oğlum. Korkmayın. Korkmadık mı? Hakikaten iyi takip. Hakikaten söylep geldik. Bağlar yok. Ne kıldım? Бул аракетти да текке кетти. Мунусу кайсы жагында иштейт экенин билбейт экенбиз. Кантса да милиция күнүн катуу майрамдагандай. Ал эми ичип жегендердин акысын төлөтө албай жергиликтүү администрация кароолчулар менен бирге 2 сааттай турушту. Анан гана айласы кеткен эс алуучулар акчасын алып келишип, төлөгөн соң гана коюп берилишти. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.